Ассаламу алейкум, таке досум. Ишоңолордун ити чөп жейт дегенде, өз дегенде адам жакшы сүйлөгөндү үйрөнүш керек экен. Пенденин оозунда болсо Алланын кулагында деп кыргыз бекер айтпайт. Ошентсе деле болбой эле, кандайсың жакшысыңбы десе деле, ой жакшы дечи эле илгеркилер. Бирок оозунан чыккан жакшы сөз чыгып турат. Азыр кандайсың десең эле проблема дейт. Конокко баратса деле проблема дейт. Ой эмне болдуң эле, кандай десең ушу баламды мектепке алып баратам проблема, досум менен жолукмакмын проблема деп атып бүт бар проблемага айланып кетмей болду. Келиңиздер жакшы сүйлөшөлү. Илгери аксакалдар эшиктин алдында отурганда бирөө ат менен катуу чаап кетип атса, аксакалдар ошону мындай ой бай болгур, амene сен үйүнө жетип калса экен деп карас сүйлөгөн сөздүн аркасында ушул бай болгур, амene сен жетсе экен үйүнө. Бул азамат жигит аттын кулагы менен ойнойт деп аны да кошо чапырас эркелетип айтат эле. Азыркы аксакалдар же азыркы адамдар бир жерде отурса, машина менен бирөө катуу айдап кеткен болсо карайт дагы бирөө да жакшы сөз айтпайт. Бирөө айтат, өлөт дейт азыр. Бирөө кантип өлө тургандан бери анализ жүргүзүп айтышат. Бирөө айтат, бурчка жетпей өлөт дейт. Бирөө айтат, бурулуштан айланып барат, аңтарылып өлөт дейт. Кантип өлө турганын айтат да мындай. Ой ушул амene сен үйүнө жетип алса экен дейт. Жумурткадан кыргыз деген адамдар көбөйдү мына. Кече күнү жакшы тилек ниет кылып бүтүндөй кыргыз эли таке досум. Өзүбүздүн башчыбызды шайлап алдык, президентти шайлап алдык. Эми жакшы ниет, жакшы тилек. Эл ушунчалык үмүт кылып атат ушул жигиттен. Иш оңолуп кетсин, оомин дегендин ордуна ушул сүйлөгөнү минтип калды анан, тигинтип калды анан соотечественники деген айта албай койду. Ой, соотечественники дегенди орус болуп туруп Путин өзү айта албай койду го. Болбосо орусчанан жакшы эле билсе керек өзү. Мына программы. У нас есть программа поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию в целом. Ой кече күнү президент соотечественникиден айта албай тили сынып калды дешип. А сен Путинге бир кыргызча эки сөздү айтып койсоң ан тил эмес тиши сынып калат аны. Жакшы тилек кылалы. Эртеңки күнү ушул биздин чиновниктер кыргыз эли кантип мындай бутунан туруп кетет. Сырттан келген бир туугандарыбыз жакшы иштеп кетсин, иштин бир жолун табалы деген ордуна эле бул андан көрө биздин бала акыраны тиги орустардын көчөсү шыпырылбай калды. Эшелон кылып айдаш керек деп коюп бир байкем турат. Карызды Кытайга бербей турган болсок, эртең күнү баланчы жер, түгүнчү жер бу жердин баарын алып алат деп билишет. Себеби ошол жерге ала турганына баарына ушу өздөрү кошулуп келип күнөөлүү. Ошолордун баары мурда ушул акыбалга келип алып келген, такаган баары. Муну айтып аткан байкем ойлойм да, ушундай болуп кетсе, анан мен айтпадым беле деп айтайын деп эле айтып атат. Башка ниет жок. Болбосо айтыш керек эле да, жакшы жагын, иштин чечиле турган жагын айтыш керек. Келиңиздер жакшы сөздөрдү айтып, жакшы тилек кылып туралы. Кыргызстаныбыз оңолот Кудай буйрса. Баарыбыз дегенде өзүбүз оңолуп, кылган иштерибизди бир сыйра артка карайлы дагы, жакшы тилек ниеттерди кылып, элибизге тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Ушул Кудай Таала бизге жакшы күндөрдү насип кылсын деп, амин деп жакшы сөздөрдү айталы. Ты понял, таке дос? Я лично не понял.